Барсконда 9 жашар кыздын зордуктоо фактысы боюнча ишти ИИМ жетекчиси өз көзөмөлүнө алды. ИИМдин жетекчилиги мындай фактылар көз жаздыымда калбай турганын жана күнөөлүүлөр Кыргыз Республикасынын мыйзамынын чегинде катуу жазага тартылаарына ишендирди, деп жазылат басма сөз кызматы. Ысык көлдө 9 жашар кызды сабап зордуктап кетишкен. Төбө чачты тик тургузган окуя 9 сентябрда күндүз болгон. Жетөө зрибине кыздар апасы арыз менен кайрылган. Бул боюнча кылмыш иши козголуп, 19 жана 25 жаштагы эки шектүү кармалган. Алар соттун чечими менен 2 айга камакка алынды. Кайгул кызматкерине баш ийбеген шектүү кармалды. Бейбаштыкка шектүү жаран кармалганын Бишкек ШИБдин басма сөз кызматы маалымдады. 1-май РИИБке милициянын кайгул кызматынын кенже инспектору рапорт менен кайрылган. Анын айтымында 16 сентябрга караган түнү саат 1:00 чамасында Киев көчөсүндө каршы тилке менен жүрүп бара жаткан Hyundai Porter унаасы токтотулган. Сурак учурунда айдоочудан ичимдик жыттанып турган жана ал кызматкерлерге айдоочулук күбөлүгүн берген эмес. Сүйлөшүүлөрдөн кийин айдоочу кайгулчулардын унаасы менен бөлүмгө барууга макул болгон. Жолдо ал өзүн агрессивдүү көрсөтүп, сөгүнүп, кызматкерлерге кол көтөрүп жана унаанын терезесин талкалап качууга аракет кылган. Аталган факты бийлик өкүлдөрүнө же болбосо коомдук тартипти сактоо боюнча милдеттерди аткаруучу адамдарга каршылык көрсөтүү менен каттоого алынып, тартип бузган жаранга карата унааны мас абалында башкарган үчүн протокол түзүлүп, унаасы айып короого киргизилди. Ошондой эле ал азыркы учурда убактылуу кармоочу жайда. Булак Баракелди. Нигерияда суу ташкынынан кийин жүздөгөн туткундар түрмөдөн качышты. Нигерияда суу ташкынынан түрмөнүн дубалдары урап 300гө жакын туткун качып кеткен. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Нигериянын түндүк чыгышындагы Майдугири шаарындагы түрмөнүн дубалдарын сел каптады. Мындан пайдаланып 281 туткун качып кеткенин түрмө жетекчилиги жекшемби күнү билдирди. Нигериянын түзөтүү кызматынын басма сөз катчысы 7 адам коопсуздук операциялары учурунда кармалганын билдирди. Белгилей кетсек, суу ташкынынан кеминде 30 адам каза болуп, 1 миллионго жакын адам жабыркап, 100 миңдеген адам жер которуу үчүн лагерлерге мажбур болушкан. Борбордук Европадагы катуу суу ташкыны 6 адамдын өмүрүн алды. 3 өлкөдө кеминде 6 адам Борбордук Европадагы катуу суу ташкынынын курмандыгы болду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Борис бороону нөшөрлөгөн жамгырды жана борон чапкындуу шамалды алып келди. Моравиянын чыгышындагы Чехияда бир нече миң адам эвакуациялоого туура келип, 50 миңден ашуун үй жараксыз калды. Прагада дарыялар жээктен ашып кетип, ага байланыштуу коргоочу курулуштар курулууда. Польшада премьер-министр Дональд Туск аба ырайынан жабыркаган аймактардын жашоочуларына жеке кайрылуу жасап, аларды куткаруучулар менен кызматташууга, эвакуациялоодон баш тартпоого чакырды. Австрияда ондогон муниципалитет бийликтер тарабынан кырсык зонасы деп жарыяланып, көптөгөн тургундар эвакуацияланган. Өлкөнүн чыгышында темир жол кыймылы токтотулду. Борбор кала Венада бир нече метро линияларын суу каптап кетиши мүмкүн деген кооптонуулардан улам жабылды. Булак Суперкейжи. Кыргызстан Казакстандын көкбар жана көкбөрү боюнча курамасын чолпон атага чакырды. Кыргызстандын көкбөрү федерациясы Казакстандын көкбар жана көкбөрү боюнча курама командаларын чолпон ата шаарында ушул жылдын 1-ноябрында өтө турган биримдик кубогуна чакырды. Кыргызстандын көкбөрү федерациясы биримдик кубогуна арналган беттешке казак улакчыларын чакырып, расмий кат жөнөттү. Өзгөчө шарттар, калыстар кыргыз-казак тараптан эмес, күйөрмандарсыз оюн түз алып берүү менен журналист, блогерлерге оюнду чагылдырууга чектөө жок. Көкбөрү федерациясы мындай турнирлерди тез-тез өткөрүп туруу, бардык пайда болгон пикир келишпестиктерди жоюуга жана федерациялар ортосунда 8 жылдан бери жоголгон достук мамилелерди калыбына келтирүүгө жардам берет деп эсептейт. Булак Серепкежи. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55.
Кара Балтада кирпич жүктөлгөн унаанын чиркегичи оодарылып кетти. Чүй облусунун Кара Балта шаарында кирпич жүктөлгөн унаанын чиркегичи оодарылып кеткенин окуяга күбө болгондор турмуш басылмасынын кабарчысына билдиришти. Алардын айтымында 16 сентябрда саат 15:30 чамасында Кара Балта шаарына кире беришти. Жунда мунай заводунун жанындагы бурулушта кирпич жүктөлгөн чиркегич оодарылып кеткен. Кырсык учурунда унаанын кузову техникалык мүчүлүштүктөн улам кулап түшкөн. Сыягы бекемделген эмес, же кандайдыр бир бөлүгү сынып калган. Булак турмуш кежи. Израиль Газадагы Нусейрат качкындар лагерине чабуул жасап 10 киши набут болду. 16 сентябрга караган түнү Израилдин аба күчтөрүнүн Нусейрат лагерине жасаган чабуулунун натыйжасында 10 палестиналык набут болуп, 13төн ашуун киши жарадар болду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Газанын саламаттык сактоо министрлиги каза болгондордун арасында аялдар жана балдар бар экенин билдирди. Аба соккусу качкындардын үй бүлөлөрү баш калкалаган лагердеги турак жайга урулган. Куткаруу топтору Израилдин мындан аркы соккуларынын олуттук коркунучуна карабастан лагердеги урандылардын астынан аман калгандарды издөөнү улантууда. Израилдин Газага чабуулу башталган 2023 жылдын 7 октябрынан бери 41206 палестиналык, анын ичинде 11378 аял жана кеминде 16795 бала курман болуп, дагы 95337 киши жарадар болгон. Миңдеген тургундар эвакуацияланып, аба каттамдар токтотулду. Шанхайда эң күчтүү тайфун болду. Бүгүн 16 сентябрда таңгамал Шанхайды 1949 жылдан берки эң күчтүү борон катары сыпатталган Бебинка тайфуну катталды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Кытайдын метеорология башкармалыгы тайфунду 1-категориядагы борон деп атады. Эпицентрде шамалдын ылдамдыгы 151 км/саатка жетти. Бийлик тайфунду алдын алып, 15 сентябрда шаар жетекчилиги 400 000 адамды эвакуациялаган. Шанхайда мындай ири кырсыктар сейрек учурайт. Тайфун шаардын калкына түздөн-түз коркунуч туудургандан тышкары туристтерди да чочуткан. Тайфундан улам токтотулган каттамдар менен поездерден тышкары шаардагы бир нече пансионаттар, анын ичинде эң ири Шанхай Дисней курорту, Синьцзян оюн зоок паркы жана Шанхай жапайы жаныбарлар паркы убактылуу жабылган. Ошондой эле